Долдургүл Кендирбаева билим берүү жана илим министри болуп дайындалды. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Кендирбаева мурда жүктөлгөн милдеттеринен бошотулуп, билим берүү жана илим министри болуп дайындалды. Чоң алайда алтын мазар тилкеси Тажикстанга берилип кетти деп маалымат тараткан блогер табылды. Маалыматка караганда укук коргонгондору Жалал-Абадтын Окен районунда жашаган аял экендигин аныкташкан. Учурда аны жоопкерчиликке тартуу иштери жүрүп жатат. Чоң алай районунун аймагына тиешелүү эч кандай жер тилкеси Тажикстанга берилген эмес, тынчсызданууга негиз жок. Жалган маалыматтарга ишенбөөгө жана аны таратпоого чакырабыз деп айтылат. Эскертегеси 2 октябрда Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегациялары Баткен менен мамлекеттик чыгараны делимитациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Кыргыз Республикасынын делегациясынын башчысы УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев Кыргызстан менен Тажикстан чыгара маселеси биротоло чече тургандыгын, номер 44-протоколго кол койгонун билдирген. Кийин социалдык тармактарда Тажикстанга Оштун Чоң Алай районундагы жерлер өттү деген маалымат тарап кеткен. Кыргызстанда өтө турган ЖККнын бузулбас бордоштугу 2023 биргелешкен машыгуусуна катышуу үчүн Тажикстандын куралдуу күчтөрдүн аскерлери келишти. Бул тууралуу Коргоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, тажик контингентинин тынчтык орнотуучулары Кант шаарына учак менен келип, машыгуу өткөрүлө турган балыкчы шаарына жөө жүрүш жасашты. Аларды номер 26636 аскер бөлүгүнүн командирлери тосуп алды. Эске салсак, 9-13 октябрь аралыгында Кыргызстандын аймагында Коргоо министрлигинин 20636 аскер бөлүгүнүн Эдельвейс окуу машыгуу борборунун базасында ЖККга мүчө Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Тажикстандын тынчтык сактоочу жамааттык күчтөрүнүн аскердик контингенттеринин катышуусу менен бузулбас боордоштук 2023 машыгуусу өтөт. Планга ылайык аскердик контингенттердин машыгуу өтүүчү аймакка келиши 6 октябрда жыйынтыкталат. Бишкекте балдардын кардиохирургиялык борбору ачылды. Аталган долбоорду ишке ашырууга Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду $1,5 миллион бөлгөн. Менчик клиника имараттын ичин толугу менен оңдоп түзөп, жаңы жогорку технологиялуу медициналык жабдууларды алган. Аталган медициналык мекемеде балдардын дагы, чоңдордун дагы жүрөгүнө оор операциялар жасалат. Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун башчысы Артем Новиков буга чейин өлкөдө мындай медициналык кызмат көрсөтүлбөгөнүн айтып, өлкө жарандары ийри суммадагы акча сарптап чет чыгып келишкенин белгиледи. Кыргызстанда 35 мамлекеттик дарыкана ачылат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. 1-2 ай ичинде 35 дарыкананын имараты даяр болот. Азыр бизден адистер элге керектүү дары-дармектин тизмесин даярдап, аны кайсы жактан алууну тактап жатат. Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы аркылуу дары өндүрүүчүлөрдөн дагы сатып алып, арзан жана жогорку сапатта элге жеткиликтүү болот, деди министр. Алымкадыр Бейшеналиев учурда Кыргызстанда дары-дармектин 700 түрү чыгарын, өлкө боюнча 34 завод иштеп жаткандыгын маалымдады. Жогорку кеңеште 6 октябрда медициналык буюмдарды жүгүртүү жөнүндө жана дары каражаттарын жүгүртүү жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча коомдук ого өтүүдө. Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу дары-дармек жана фармациялык жабдуулар департаментинин маалыматында Кыргызстан дары-дармектин 97% чет өлкөдөн импорттойт. Негизинен 30дан ашык өлкөдөн ташылат. Бул жагынан биринчи орунда Туркия, Орусия жана Индия турат. Дары-дармектер көп импорттолгон өлкөлөрдүн катарына Германия, Польша, Франция, Беларусь жана Украина кирет.